Құранды унутуп калгандар туурасында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен хадисте. Кайсы бир адам Құранды жаттап туруп кийин унутуп калса, анда кыямат күнүндө Кудайга адзам болгон абалда жолугат дейт экен. Кудайдын азына адзам болуп барат дейт экен. Адзам деген эмне десе, хадис аалымдарынын арасында бул адзам деген сөздүн маанисинде өтө бир талаш тартыштар көп экен. Бирөөлөр айтат экен, манжалары жок барат дейт экен. Манжалары кесик, кыяматта манжалары кесик болгон адамдар, булар Куран жаттап унутуп койгон адамдар дейт экен. Бирөөлөр айтат экен, жок, манжалары эмес, колу жок болот. Эки колу жок, эки буту жок, мунжу болуп барат. Куранды жаттап туруп унутуп койгон адамдар кыяматта ушундай жазасын алат дейт экен.